Алмаз Табылдиевич, президенттин жана министрлер кабинетинин туруктуу өкүлү Алмаз Табылдиевичке берилет сөз. Урматтуу судьялар, Жаран Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасы конституциялык мыйзамдын анын 3 жылы биринчи инстанцияда жана 2 жылы экинчи инстанцияда деген сөздөр менен баяндалган 19 беренесинин биринчи бөлүгүнүн экинчи абзацына Кыргыз Республиканын 37 беренесинин 3 бөлүгүнө, 56 беренесинин 2 бөлүгүнө, 94 беренесинин 3 бөлүгүнө жана 95 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзацына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүчүн карап, төмөнкү позицияны билдиребиз. Кыргыз Республикасынын 95 беренесинин 9 бөлүгүнө ылайык судьялардын статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат. Анда судьялардын кызмат ордуна талапкерлерге кошумча талаптар жана Конституциялык сотунун, жогорку сотунун жана жергиликтүү сотунун судьялары үчүн белгилүү бир чектөөлөр белгилениши мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Бул ченемди эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясына келтирилген диспозитив ченемдин мааниси боюнча мыйзам чыгаруучуга жогорку соттун судьяларына кызмат ордуна талапкерлерге Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекитилген талаптардан тышкары кошумча талаптарды белгилөө ыйгарым укугу берилген. Жана кошумча талаптарды айтсак, биз ойлойбуз да, бул мындай талаптар негизи Кыргыз Республикасынын сот тутумунун сапатын жогорулатуу, сот адилеттигинин ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу жана сот ишин жүргүзүүдө мыкты квалификациялуу адистер тандоо максатында коюлган деп. Биринчи жана экинчи инстанциядагы судьялык стаждын белгилениши судьялык кызматын ырааттуу өсүүсүнө жана жогорку соттун инстанцияларда кесипкөйлүктү камсыздоо багытталган укуктук механизм катары кароо зарыл. Жалпы биздин ой боюнча бул деген норма Конституцияга карама каршы келбейт. Жогорку соттун кадр потенциалы жогорулатуу негизинде кабыл алынган тажрыйбалуу сот тутумунун ишин билген судьялар келсин деп ошол максатта кабыл алынган деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы укук жааттыгында жогорку деңгээлиндеги билимге жана эмес биринчи жана экинчи инстанцияда соттордо иштеген практикалык тажрыйбага да болушу зарыл деп эсептейбиз да. Ошол себептен биздин ой боюнча мен деген астымда сүйлөгөн жогорку кеңештин өкүлү, анан адилеттик иштер боюнча кеңештин мүчөсүнүн позициясын колдойт элем. Суроолор болсо жооп бергенге даярмын.